Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Убакыттын иши, эгерде жакындаганда, эгерде ошол жака баргандан жогорку кеңешке барсак, азыр барбаганга караганда көбүрөөк пайда келе турганды көзүбүз жетсе анда аракет кылабыз. Анан жок, ал жака барбастан мына ушул чөйрөдө, ушул жерде кызмат кылган кайра пайдалуураак боло турган болсо, анда ошентебиз. Бунун бардыгы ошол элге жерге кантип пайда тийгизем дегендин тегерегинде болуш керек да. Сөзсүз түрдө эле молдо дегенде мечитте отуруп алган шарт эмес, урматтуу бир тууганым. Же ошол саясат парламентте ошол мындай бир намаз окубаган же намаз окугандардын дагы молдо эместерге байлап берген алардын менчиги дагы эмес. Бул бардык кыргыз жарандарынын бардыгынын укугу бара турган. Ошондуктан өз убагы келгенде карап көрөбүз. Балким ошого ылайык болуп калышы мүмкүн. Эмне үчүн эле саясат бирөөнүн энчиси болуп калыш керек? Эмне үчүн эле атадан балага саясатчылар саясатчы боло бериш керек дагы карапайым болуп кете бериш керек? Андай болбош керек. Жаңы адамдар чыгыш керек, иштеш керек. Белгилүү дин аалымы Чубак Ажы Жалиловдун балким жогорку кеңешке талапкер катары катышып калышы мүмкүн деген эле сөзү Кыргызстанда эле эмес, коңшу өлкөлөрдө аз жеринен эл аралык деңгээлде талкууланып кете жаздады. Эл арасында Чубак Ажы Жалилов депутат болуп барса, Ак үйдөгү алешемдик азайып, мандатты элдин атынан алмыш болгон, бирок шефтерине кың кетпей кызмат кылып отурган айрым депутаттардан айырмаланып, биринчи киши, экинчи киши деп отурбастан, Кудайдан коркуп, таза кызмат кылып берет эле деп үмүттөнгөндөр аз эмес экени байкалды. Динди адамды кантип колдобойбуз? Колдойбуз. Кандай себептен колдойт элеңиз мисалы депутат? Мен иманы күчтүү үчүн, динге кабыл болгон үчүн, полный дин мемесинен маалымат кылып аткан үчүн ошончо колдойм. Колдойт элек албетте. Эмне себептен колдойт элеңиз? Акыйкаттыкты колдогон адам үчүн, чынчылдыгы үчүн да. Конечно. Колдойбуз да, иншалла. Эмне себептен колдойт элеңиз? Реальный болот да. Колдойт элем мен. Эмне себептен колдойт элеңиз? Ал эми диндеги ислам жолунда жүргөн аалым бардык мынау жаштарды немеге үндөйт да, жакшы жолго, туура жолго. Колдойбуз. Эмне себептен колдойт элеңиз? Кызымча ал киши ак мусулманчылыкты жакшы билген адам. Биздин парламентке Чубак Ажы Жалиловдой киши керекпи? Керек. Керек. Кандай болот эле? Кандай өзгөчөлүгү болот эле башкаларда? Өзгөчөлүгү бар, дин жагынан дагы туура аппарат, саясат жагынан да туура аппарат да. Шайлайт элеңиз? Шайлайт элем. Эмне себептен колдойт элеңиз? Эми ал аалым, жакшы адам, таза адам да. Ооба, сөзсүз колдойм. Чубак Ажыбы? Чубак Ажыбызды колдойм. Эмне себептен колдойт элеңиз? Адеттүү да. Мисалы туура совет берет бардыгыбызга. Алланын жолуна тартат. Ошон үчүн бардыгыбыз сыйлайбыз ол кишини. Табылат. Бирок мунун мыйзамдуу жагын эске алып, мыйзамды аябай катуу талкуулаган атайын багыттагы серепчилер да чыкпай койгон жок. Барынан мурда Борбордук шайлоо комиссиясы Чубак Ажы Жалилов депутат боло албайт, мыйзам жол бербейт деген билдирүү таратты. Бирок дал ушул эле Борбордук шайлоо комиссиясынын Жалал Абаддагы өкүлү бул чектөө туура эмес деген. Чубак Ажы Жалилов деле кадимки башка Кыргызстандын жарандары сыяктуу шайлоого жана шайланууга толук укугу бар экенин айтты. Болгону уламалар кеңешинин мүчөлүгүнөн шайлоо кампаниясы учурунда чыгып турушу керек болот. Чектөөлөр коюлган эмес. Бир эле коюлган жери бар, бул үгүт иштеринде, үгүт материалдарын чыгарууда, же ошолорду таркатууда диний ишмерлерге тыюу салынган. Башка учурларда биздин шайлоо тартибинде, шайлоо мыйзамдарында мындай мыйзам менен чектөө коюлган жерлери жок. Чубак Ажы депутаттыкка талапкер болот экен десе, барынан мурда саясатчылардын түн уйкусу бузулган болушу мүмкүн. Неге дегенде, өзүңүз баамдап көрсөңүз, учурдагы кайсыл бир депутат эл менен жолугушууга келди дейли. Ал жыйынга кимдер кантип катышат? Албетте, кайсыл бир айыл өкмөтүнүн имаратында 200 кишини тандап, тизме менен чакырып алып, анындагы жарымынан көбү мамлекеттик кызматкерлер болот дагы, жыйында күтүлгөндөй эле жылуу сөздөр айтылып туруп, баары тарап кетишет. Мындай учур бир жылда бир жолу болушу мүмкүн. Ал эми Чубак Ажы Жалилов мисалы сиздин айылга келип, сабак өтөт деп уксаңыз, айыл элинин реакциясы кандай болот? Ал сабакка бирөөнү бирөө мажбурлап, тизме түзүп, мактайсын, жактайсын деп шарт коюп, үгүттөп убара болбошу анык. Миңдеген кишилер өздөрү, өз каалоосу менен чогулуп, аалымдын сөзүн угуп кетүүгө куштар болуп турганы чындык. Бул факт деңгээлдерди салыштырууга менимче жетиштүү болот.
Маселе эми Чубак Жалилов шайлоого барууну чечсе, кайсыл партия менен барат дегенде турат. Дал ушул суроо саясатчыларды ойлонтуп, айрымдарын кадимгидей эле кыжалатка салып жатканы айтыла баштады. Алымдын жүрөгүнө жол издегендер дароо көбөйгөнүн да уктук. Акча берейин десе, Чубак өз кадырын сатпашы анык. Туган туушкандыкка да алданып кала турган киши эмес. Демек Чубак Жалилов эгер депутат болууну кааласа, өзүнө ишенген, эл журт алдында жүзү жарык, кадыры бийик, ата журтун сатпаган, мекенчил, коркоктук эмне экенин билбеген саясатчы менен биригип, жалпы өлкөнүн өнүгүшү үчүн кызмат кылса неге болбосун? Абалким дин алымынын саясатка келишинен кооптонбостон, тетирисинче ууру кесек билимсиз, ойду келди сүйлөп, оюн так жеткире албаган, улуттук нартуулукту тебелеп, кыргыз элинин убалынан коркпогон көп жүздүү анан пайдасыз кишилердин кайрадан парламентке келип калышынан сактанганыбыз туура болор. Саламатта калыңыз.